Жогоруда берилген теңдештикте А туруктуу сан. A'нын кайсы маанисинде теңдештик чексиз мааниге ээ болот? Бул жерде бир теңдештик берилген. Теңдештиктин сол жагындагы туюнтма менен оң жагындагы туюнтмада x өзгөрмөсү бар. Жана бул жердеги A'нын ордуна кайсы санды жаза турган болсок, A'га кайсы маанини бере турган болсок, анда бул x өзгөрмөлөрүнө биз каалаган саныбызды, каалаган маанини бере алабыз. Мисалы, теңдештиктин сол жагы x-га барабар болсо, оң жагы дагы x-га барабар болот. Анда бул учурда биз x-тин ордуна каалаган маанини бере алабыз. Мисалы, x-тин ордуна 1ди кое турган болсок, 1 барабар 1ге. 0ду кое турган болсок, 0 барабар 0го. Минус 3ді кое турган болсок, минус 3 барабар минус 3. Теңдештиктин негизги мааниси өзгөрбөйт. Анда бул теңдештикти аткарып көрөбүз. 3 кошу 10 x кемитүү 5 барабар A кошулган 1 көбөйтүү x кемитүү 2. Бул жерде теңдештиктин сол жагында 3 жана минус 5 деген сандар бар. 3төн 5ти кемитебиз. 3төн 5ти кемитсе минус 2ге барабар. Демек, сол жактагы туюнтма 10 минус 2ге дагы барабар. Ал барабар теңдештиктин оң жагын аткарып алабыз. Ал үчүн биз кашаны ачуубуз керек. Кашаны ачуу үчүн x-ти алгач A'га, андан соң 1ге көбөйтүп алабыз. X-ти A'га көбөйтсө, A көбөйтүү x-га барабар. Ал эми x-ти 1ге көбөйтө турган болсок, ал x-га барабар. Жана бизде бул жерде минус 2 бар, кемитүү 2. Бул жерде биз теңдештиктин оң жагына дагы, сол жагына дагы 2 санын кошуп алсак болот. 2ни кошуп алабыз. Анда бул жерде минус 2 кошу 2, ал 0го барабар. Жана бул жерде дагы 2 минус 2, ал дагы 0го барабар. Демек, биздин теңдештиктин сол жагында 10x, ал эми оң жагында ax кошу x туюнтмалары калды. Анда бул теңдештиктин кайрадан оң жагынан дагы, сол жагынан дагы x-ти кемитип алабыз. Кемитебиз x-ти. Анда 10x-тан x-ти кемите турган болсок, ал 9x-га барабар. Ал эми теңдештиктин оң жагында ax кошу x бар болчу. X-тан x-ти кемитип салса 0го барабар. Демек, бизде ax гана калды. 9x барабар ax-га. Демек, биз бул жерден айта алабыз a 9га барабар. Себеби 9ду x эсе чоңойткондо, аны дагы x эсе чоңойтуубуз керек. Жана алардын мааниси бири-бирине барабар болуусу керек. Демек, биз бул жерде a'нын ордуна бир гана 9ду жаза алабыз. A барабар 9. Же болбосо, бул жерде кайра жаза алабыз. 9 көбөйтүү x барабар a көбөйтүү x-га. A'нын ордуна биз 9ду жазып алабыз. Демек, алда 9 көбөйтүү x-га барабар болуусу керек. Демек, бул теңдештикте A'нын ордуна 9 санын жазып алуубуз керек. Аны белгилеп алабыз. Демек, биз A'нын ордуна 9ду жаза турган болсок, бул теңдештиктин өзгөрмөсү болгон x-тарга биз каалаган маанини бере алабыз.